Саламатсыздарбы, урматтуу Так маалымат каналынын көрүүчүлөрү. Бүгүн 5 май 2920 жыл. Барыңыздар менен учурашып кетмекчимин. Кандайсыздар, ден соолуктарыңар? Буюрса карантинда бүтөйүн деп калды. 10 майда карантин бүтсө, 21 майга чейин бардык карантин ачылып калса керек. Карантингер кандай өтүп атат? Ден соолуктарыңар кандай? Сокулук районунун Чүйүдүн Сокулук районунан салам жолдоп атам. Кайсы жактан көрүп жатасыздар? Комментарийге жазып өтсөңүздөр. Тоого келаткан себебим, өзүм малга жакынмын. Тоодо жылкылар жүрөт бул бетте. Бул жакта да көп жылкылар айдап өтүп атат. Буларды тартыккым келип атат. Жана ошондой эле карантинге байланыштуу эч кандай видео чыгарбай үйдө отурабыз. Видеолор болсо WhatsApp аркылуу тартып жөнөтсөңөр болот. Жылкы баласын абдан жакшы көрөм, өзгөчө. Кай жактан көрүп атасыздар? Комментарий жазыңыздар. Ат адамдын канаты деп бекермен айтпаса керек. Кыргызымдын жылкыларын баары эле күйлүк деп эсептейм. Тилекке каршы тойдун баары жылкысыз өтпөйт. Ошонусу менин жүрөгүмдү ортот. Бир өзгөчө бир порода болсо, эт багытындагы. Бул жерде Эчен деген бир кулун Эчен деген бир таланттуу улакка күлүк жылкылардын баары союлуп кетет. Көбү билинбей калат. Ошондуктан казактарда бар экен, адайский жылкы деген мындай эт багытында томпойгон жылкылар болот экен. Ошондой жылкылардан алып келип өстүрүп, ошондойдо сойсоо деген оюм бар өзүмдүн. Аттардан калбай, бээлерден калбай, кулундар да аябай бесип чуркап баратышат.